Бизде бул жакта мен азыр сиздердин баарыңыздарды шок кылам, бирок биздин сатуу менеджерлик курсубузду 12 жаштагы айым, 12 жаштагы кичинекей кыз окуду. Жалал Абадтан болгондо дагы. Наргиз айымызге рахмат. X'ти басып чыгарсаңыз болот. Жалал Абадтан, Айылдан, Оштон, Айылдан 12 жашта экенин биз анан билдик. Назима кандайсың? Саламатсыздарбы? Өзүң жөнүндө айтсакчы, канча жаштасың, каяктансың, эмне болуп курска келип калдың элең, эмне болуп катталып калдың курска? Менин атым Назима, өзүм Оштонбун, 12 жаштамын, Айылда жашаймын. Бирок өзүм дагы дал ушул сатуу менеджер курсунда окуп, азыркы учурда командада иштеп жатамын. Негизи мен курска мен бекер вебинардан келип, анан акысыз вебинар болгон, ошол вебинарга кирип, ошол жактан ушундан кийин акысыз жолдомо утуп алып, анан курска келип калганмын, Мумкундук Таштанованын курсуна. Сонун анан ошол сонун натыйжалуу окуп биздин командага кантип кандай эмне себеп эмне биз командага кошкондон кийин 12 экениңди билдик да, ошо командага эмне болуп кошулуп калдың деп ойлойсуң, кандай сапаттарың үчүн, балким мындай айымдар мисалы үчүн мен командама кошулам дегендер абдан көп да. Анан ошондой бир мындай айтып койбойсуңбу, кандай эмне болуп кошулуп калдың элең да? Мен курста активный катышыш керек деген, ошондуктан бекер жолдомо уткандыгым үчүн бул дагы мага берилген мүмкүнчүлүк деген деп ойлодум дагы. Андан кийин дароо тапшырмаларды жөнөтүлгөн ар бир сабакты көрүп, өзүмдүн ой пикиримди калтырып, ошол жактан тапшырмаларды жөнөтүп жаттым. Анан дагы бизде практикалык сабактар болгон. Ошол жактан түшүндүрүү суроолорумду кураторго бергенмин. Жана ошондой эле куратор ар бир суроого жооп берген. Бул жактан мен мурачейге дагы чоң ыраазычылыгымды билдиргим келип турат кураторго. Жана ошондой эле бул жакта командага ошол практиканын артынан келдим окшойт деп ойлоп жатам да менчи. Ойлогонмун да. Себеби практикада активдүү катыштым деп ойлойм. Сабактарда деле. Анан ушундай студенттерге, башкаларга кандай кеңеш бере аласың? Үйдө вот сен үйдө отуруп ушинтип телефондо иштегенде кандай мындай бир кандай кыйынчылыктар болуп калабы же айылда отуруп деле сатуу менеджер болсо болот бекен? Оштобу, региондобу? Оштун айылында экенсиң да, Оштун дагы бир областтардын айылында экенсиң. Анан ошентип дагы ушинтип онлайн дагы экөөбүз жандуу көрүшпөсөк дагы иштеп командага кошулуу мүмкүн бекен? Ошол жөнүндө айтып берсең, бул чынбы дегендейчи. Элдер ишенбеши мүмкүн да. Албетте чын. Бул жактан мен практика кылып жүргөндө жана ошондой эле командага кошулгандан кийин деле адамдарга, айымдарга мисалы үчүн көбүнө эле консультация берип жатканда бул жактан айтышат, мен үйдө отурам, өнүккүм келет дешет дагы. Анан бул менин мындай кыйынчылыктарым болуп атат, бул жактан акча көйгөй болуп жатат, убактым жок дешет да. Убактым жок, же болбосо үйдө отурса деле 24 саат бою үйдө отуруп деле бирок убактым жок дешет да. Ошого мен таң калганым ушул да негизгисичи. Себеби үйдө отуруп деле иштесе болот, балдардын жанында эле албетте. Чынбы деп дагы сурашат, сөзсүз түрдө. Ооба, ар бириңиздер келип иштесеңиздер болот. Айрыкча нолдон баштап жаткан айымдар дал ушул сатуу менеджер курсунда окуп, өзүңүздөрдү сынап көрүп дегендей, ушул жактан сонун өзүңүздөргө жыйынтыктарды алсаңыздар болот. Сонун рахмат сага, Назима. Абдан көрдүңүздөрбү, канча жаштабы, 12деби же 40табы? Бизде дагы продюсерлик сатуу менеджерлерибиз дагы бар, продюсированияда. Ал жакта эжекелерибиз 40, 50, 60ка чейинки дагы эжекелерибиз бар элестет. Бул да, анан демек 12 жаштагы адам, 60табы бир гана каалоо жана телефон менен эле интернет керек, WhatsApp эле керек, Instagramда кереги жок, бир гана WhatsApp. Бул жана Россия, башка тараптагыларды айтышы мүмкүн. Анан үйдө отурам, убактым жок деген бул каалоо, ниет жок, ишеним жок да. Ошон үчүн ал адам эч качан чечим чыгара албайт. Мен дагы 4 жыл мурун Лалафодон кийимдер
кийимдеримди сатып, балдарымдын кийимдерин сатып 200-300 сомдон анан курска акча топтоп анан болгону мен жашоомду өзгөрткүм келишкен да, өскүм келишкен. Ошондо чечим чыгарып анан келиптирмин да. Мен азыр өзүмө ошол эстесем, жашоомду өзгөрткүм келген. Это Айлинки. Бирок ошол ооба. жашоомду өзгөрткүм келүү деген точкага кризис аркылуу келгем. А эгерде баары жакшы, комфортно дегенде адам эч качан өзүн кыйнагысы келбейт. Кризис аркылуу трансформация болот. Ошондо гана анан адамга бир нерсе өзгөрүш керек, муктаждыктан анан келет да. Рахмат сага, Назима, ыраазычылык билдиребиз сага. Ийгилик. Аха. Саламатта калыңыздар.